Биз өнүккөн шаар үчүн иш-чарасы Токтогул Сатылганов атындагы Сейил бактан башталды. Ага Ош шаарындагы ишкерлер келип Токтогул паркынын жаңы көрүнүшү менен таанышып чыкты. Мында кала башчысы Таалайбек Сарыбашев шаарда жашаган ар бир ишкер шаардын өнүгүүсүнө кайдыгер болбошу керектигин белгиледи. Сейил бакты оңдоодо коомдук ажаткана, 25 даана таштанды үйкөгү, 25 даана отургуч ишкерлер тарабынан курулган. Парк иштетеби, жеке ишкерлик кылабы, бардыгы биринчи очередь ушу ажатканага көңүл буруш керек да. Анан колдон келсе бир соопчулук ушундагы. Бир көчөнүн боюна бир коомдунда эл көп жүргөн жерлерге ушундай чакан ажатканаларды оңдоп койсок. Ушул жерди мага бөлүп берди. Ушу 25 отургучтун жанынан урнасы менен жасап бердим. Эми дагы менде чоң ниеттерим бар, жакшы Кудай буйруп насип кылып калса, дагы шаар үчүн аянбай кызмат кылабыз. Дагы көп мындай колдоо көрсөтүп, демөөрчүлүк иштерди кылып турам, Кудай кааласа. Ал эми Сейил бактагы жайкы сахнанын курулушу кыска убакыттын ичинде бүткөрүлүп, Элит Строй Сити курулуш компаниясы тарабынан 500 000 сом сарпталган. Бул сахна атайын балдар үчүн курулду. Эми жайкысын майрам күндөрү балдарга арналган майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Жайкы сахнанын курулушун колго алган ишкерге кала башчысы ыраазычылык билдирди. Жаштарга ыңгайлуу мындай концерттерди, өр, зоок, оюн чараларды уюштурууга бир ушундай бир жардам берип, ушул жерди оңдоп берсеңер, биз аябай ыраазы болобуз дегенден, биздики бир аз кыска мөөнөт болуп калды. Кыска мөөнөт болгондугуна байланыштуу биз бир аз шашыбыраак жасадык бул жерде. Мындан да кооз, мындан да жакшы жасасак болмок, бирок ошентсе дагы ушул колдон келишинче кылып, ушуну бир 31 августта эгемендик күнүнүн ачылышына даярдап жаза бердик. Токтогул Сатылганов атындагы Сейил бакка түнкү жарыктандыруу жана байкоочу камералары да коюлган. Сейил бак толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, ага ишкерлер тарабынан жалпы 4 миллион 378 миң 541 сом акча каражаты жумшалган. Андан соң иш-чара Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо уланды. Борбордук стадионду оңдоп түзөө иштеринин 70%-ын ишкерлер бүтүргөн. Шаар башчысы Таалайбек Сарыбашев ар бир ишкер жок эле дегенде өзү иштеген жерди оңдоп түзөөдөн өткөрүп, шаардын инфраструктуралык өсүүсүнө салым кошсо деген ниетин билдирди. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионду реконструкциялоодо ишкерлер тарабынан жалпы 16 миллион 540 миң сом акча каражаты жумшалган. Эконом болгон акчаны мына драм театрдын астында түнү көрүп атасыңар, баягы светтер көрүп астына брусчаткалар басылды. Ошону бастырттык. Мэриянын астын көрдүңүздөрбү? Мэриянын астындагы баягы брусчаткалар. Ошолор барды. Мындайча айтканда, мунага кете турган акчаны биз эконом кылып, канча деген иштерди бүтүрдүк. Ишкерлер Төлөйкөн Кичи аймагындагы Нурзаман курулуш компаниясы тарабынан курулган сферди да көрүп чыкты. Курулуш үчүн 3,5 миллион сом жумшалган. Курулуш компаниясынын жетекчиси элге кызмат кылуу сыймыктуу экендигин айтып, шаар тургундары үчүн кызматташуу уланарын кошумчалады. 3,5 миллион сом акча каражатын жумшадык. Бул жерде болгон иштердин баарын биз бүтүрдүк. Арчаларды эктик, газондорун да эктик, сырттарды фасадтарын эме кылдык, боектор менен боёдук. Могул жерде остановканы жасадык биз. Биздин өткөзгөн негизги максатыбыз бүгүн ушул менен токтоп калбастан шаардык бюджеттен дагы шаар үчүн инфраструктурага көңүл буруп, ана эң негизгиси ушу ишкерлерди дагы мына шаарга башын бириктирип, ушул шаарды оңдоп түзөө иштерин улантайлы деген. Бул мажбурлоо эмес, бул өз калоосу менен, мындай өз калоосу менен келип жардам берет. Мына өнүккөн мамлекеттерде деле өзүңүздөр билесиздер, ушу ишкерлердин көмөктөрү менен ушул шаарлар өнүгүп, мамлекет өнүгүү жолуна түшкөн да. Биз дагы бул мажбурлоо эмес, ишкерлерди биз жаңы баштап аткан ишкерлерге мамлекет тарабынан жеңилдетилген узак мөөнөттөгү кредиттерди алып берип, аларга колдоп, салыкта мына кыскарта турган жолдорун карап жардамдарды беребиз. Ал эми ушул бутуна турган ишканалар мына өз калоосу менен шаарга бир оңдоп түзөөгө жардам бергиле деген аракеттер болуп атат.
Семинардын расмий бөлүгү ишкерлердин жыйыны менен аяктады. Жыйында ар бир ишкер өзү жана компаниясы тууралуу маалымат берди. Шаар мэри Талайбек Сарыбашев ишкерлерди кызматташууга чакыруу менен салыкты өз убагында төлөө керектигин да эскертти. Бириңерден бир дойлар сурабайлы. Биз болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берели силерге. Силер дагы салыктан качпайсыз. Силерден сураныч дагы, талап дагы ушу сөздү жеткизип, бүгүндөн баштап жашырган салыгыңар болсо, ушу салыкты жакшы төгүп берсеңер, ошол ар бир тыйын шаар үчүн, эл үчүн иштетилет. Жыйында мындан ары шаардын өнүгүүсү үчүн ишкерлер менен кызматташуу бекемделери айтылды. Ош шаарында жалпы курулуштарга жеке ишкерлер тарабынан 18 миллион 200 миң сом жардам көрсөтүлгөн. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.